Саламатсыздар, урматтуу мектеп директорлору жана бала бакча жетекчилери. Бул видео бирдиктүү салык декларациясын толтуруу боюнча биринчи эмне кылабыз? Мектеп биринчи баардыгыбыз эле браузерге киребиз. Google Chrome жана башка браузерлер. Анан кабинет салык кезин жазабыз. Анан бизге мындай экран чыгат. Кабинет налогоплательщика деген. Ошо биринчисин басабыз. Кабинет салык кези дегенде. Андан кийин кирүү экраны чыгат. Мына бул жерде мен ОМС'им жазылып. Анын акырында мына кийин ал жерде ОМС иныңыз бүткөндөн кийин 3 номер атат. Мынакей ушу 3 номер налог салык кызматынан берилген. Сизде толтуруп жүргөн ошол эле паролуңуз и логиниңиз, түгүнөн пароль. Пароль көбүнчө 1-ден 8-ге чейин берилет. Мен өзгөртүп алгам. Өзгөртүп алган болсоңор өзгөрткөн пароль жазыңар. Андан кийин вайтыны басабыз. Андан кийин бул эки эме чыгат. Мынакей Орунбай өзүмдүкү, анан юридический лицо деп. Юридический лицого вайты кылабыз. Бул мектептин, бакчанын декларациясын толтуруу боюнча киребиз. Вайты бул жерде. Андан мындай экран чыкты. Бул жерде отчеты деген бар. Ошону басабыз. Андан кийин подача отчетов деген бар. Аны басабыз. Анан кийин действующий отчеты деген бар. Бул жерде лыйында мынакей единая налоговая декларация организация деген бар. 1 январь 2024 форм 101.5 дегенде басабыз. Анан стрелканы басабыз. Перейти заполнение формы деген чыгат. Бул толтуруш оңой эле, эч кандай кыйынчылыгы жок. Мына жерде почта индекс, мектептин жайгашкан жери, номери, ушулар, телефон номери, ушулар баары жазылат. Андан кийин 201-202 дегенге 2024 жазабыз. Андан кийин алдыга түшөбүз дагы. Баардык эмени тандап коебуз мына жерден. Приложенияларды. Понятно чыгат. Андан кийин ылдыйга түшө беребиз. Ылдыйга түшүп туруп, акырында сохранить басабыз. Акырына жетели азыр. Сохранить басабыз. Сохранить баскандан кийин дагы сохранить чыгат. Андан кийин ажден отправка бар. Бул туушуна киргенибизде действие деген бар мынакей. Действие басабыз дагы отправить гнес басабыз. Андан кийин адвокатка кетти. 1-2 сааттын ичинде аны предмет болуп чыгып калат. Көңүл буруңузга рахмат. Толтуруш оңой эле, эч кандай кыйынчылык жок.